Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, аны мен Каныкей Жунусова алып барам. Биз бүгүн энергетиктердин 2017-2018 жылга карата күз-кыш айларына даярдыктары тууралуу сөз кылабыз. Ал эми биздин мейман Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун пайдалануу жана оңдоо департаментинин директору Ачкеев Жолдошбек Ишенбаевич. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Мына күз-кыш айларын өтүп кеткен ийгиликтүү жыйынтыктадыңыздар. Эми келерки ушу сезонго даярдык кандай жүрүп атат? Саламатсыздарбы? Өзүңөр билгендей, быйылкы кышыбыз, кыш мезгилибиз узагыраак болду. Мындай айтканда, жаан-чачымдар да көбүрөөк болду. Бирок биз алдын ала иш-чараларды жүргүзгөнбүз бул боюнча 2016-2017 деп пландаштарды былтыр бекиткенбиз. Иш-чараларын толук менен аткарганбыз. 2017-2018ге жылкы кыш-күз мезгилине биз өткөн кыш-күз мезгилинин кыйынчылыктарын анализдеп, баарын толугу менен андай кийинки каршылыктардын баарын учетко алып туруп анан пландарды түзөбүз. Азыркы абалда мындай айтканда кыш-күз мезгили өттү. Азыркы күнүмдүк керектүү бизде 25 миллион киловатт час бизде азыр түзөт. Жүктөлүү боюнча 1500 мегаватт түзөт. Мындай айтканда нагрузкаларыбыз азайды. Азыр эми толук жанагындай пландык ремонтторго кириштик. Жанагындай айткандай капиталдык ремонтторду да уже баштадык. Жылдын башында биз иш башталарда өткөн жана жогоруда айткандай бүт кыйынчылыктын баарын учитывать этип, бүт пландарыбызды караштырып, ошол бүт иш-чараларды көрөбүз. Ушул кечирипсиз, ушул күз келип, качан суук башталганда бир ремонт иштери жүрөт да. Бул эмнеге байланыштуу? Же сиздер тендер кеч болобу, же акча кеч бөлүнөбү? Негизи бизде мындай да баягы кыш-күз деп айтабыз, даярдык деп, ремонттук компаниябызды тиги марттан октябрга чейин деп. Бирок планыбыз бекиткенден баягы биз кыш менен да иштеп чыгабыз. Бүт жана капиталдык курулуш боюнча, ремонттун жумуш боюнча биз деген кээде жанагындай аба ырайына байланыштуу жетишпей калышыбыз мүмкүн. Кээде жана сиз айткандай тендерибиз кечирээк өтүп калышына байланыштуу. Ал проблемабыз уже балдарыбыз үйрөнүп калды, тендерге көнүп калдык. Андай маселелер аз. Основной негизги проблемабыз аба ырайынын эмеси, ушул ремонттордун оңдоо иштери боюнча перенос болот. Ал кийинки график менен жүргүзөбүз. Негизи жылдын башында жана айтып кеткендей, пландарыбыз оңдоо ремонттор боюнча, тиги капиталдык жумуштар боюнча жанагындай противопаводка мероприятия деп коет. Противопаводка мероприятияларыбызча анан дагы жанагы чубалгыларыбызды, чордондорубузду мындай ишендүү иштегенине жараштуу бизде пландарыбыз бар. Алар бүт баарын жылдын башында бекитебиз. Жанагындай бизнес пландар деп коет. Ушу бизнес пландарды түзөбүз, каражаттарды бөлдүрөбүз. Жалпы бүт аварийный ремонтный бригадаларыбызды бүт камсыз кылабыз материалдар менен. Ошол пландарыбызга тиги аткарганга мындай бүт максаттарды коебуз да. Сиздердин ишканага ошол ремонт иштерин жүргүздөн тышкары кандай милдеттер жүктөлгөн? Кандай ошол кыштыктан элди üşүтпөй алып чыгуу үчүн кандай иштерди жасап атасыздар? Ремонттон тышкары биз деген капиталдык курулуш боюнча, модернизация боюнча, реконструкция боюнча иштер жүргүзөбүз. Азыр АБР, ИБР, Азиатский банк, Исламский банк развития боюнча, долбоор боюнча бизде иштер жүрүп жатат. Бул жумуштар 2016 жылы башталган. Быйыл улантып атабыз. Азиатский банк развития боюнча жанагы трансформатор напряжения 500, 220, 110 киловольт дегендер алмаштырып атабыз. Прибор учет счетчиктер деп коет.
аларды алмаштырып атабыз. ИБР боюнча былтыр подстанция Кызыл Восточная Кызыл Аскер подстанция боюнча полностью толугу менен реконструкция жүрдү. Быйыл майда чүйдө жумуштар калды, анан быйыл буюрса бүтүрөбүз. Дагы тиги түштүктө подстанция Кара суубуз бар. Быйыл мына тиги срокторубуз бар, графиктерибиз бар. Ал боюнча 31-июнь боюнча ошо толук иштерди бүтүрүп ишке киргизебиз. Ошол бул жана сиз айтып кеткендей, эмне үчүн ремонттор кышында жүргүзөт дегенде баягы капиталдык в основном ушул эме да, негизи капиталдык курулуш боюнча жумуштар жүрөт. Ремонттук жумуштар толугу менен бүтөт. Бул иштерди аткаруу үчүн атайын кадрлардын курамын даярдайсыздарбы? Ошол ремонт иштерин жүргүзүү үчүн алдын ала. Ооба, бизде негизи энергетика кесиби мындай один из опасных кесиптерден, опасных для жизни, связанный с риском деп айтып коет. Из таких профессий. Ошон үчүн биз особый условия деп зимний условияны эсептейбиз. Бул боюнча кадрларды обязательно даярдайбыз. Бизде жанагындай оперативный обслуживание, анан ремонтный бригадалар бар. Аларга отдельно инструктаждар жүргүзүп турабыз. Противоаварийный, противопожарный тренировка өткөрүп турабыз. Мындан тышкары бизде кесиптик эмебиз бар, тиги окуу борборубуз бар. Ал боюнча где-то жылына бир 500 адам окутабыз. Бүт программасы бар, эмеси бар. И жанагы в условиях зимних режимах, в опасных условиях бүт тренировкалардын баарын өткөрөбүз. Быйылкы жылы ошо жаан-чачындуу болуп, айрым аймактарда сел жүрүп, ушул аба чуулалыкларын, терибечлөрдү алып кеткен учурлар болду. Карапайым эл жумалап, жарыгы жок отуруп калды. Аларды калыбына келтирүү боюнча кандай иштер жасап атасыз? Бизде бул апрель, май айында болду. Мындай өзгөчө кырдаал маселелер Жалал Абад областында болду 5 случай, анан тиги Ош областында 2 случай болду. Эми андай случайлар биз жанагы противопаводка мероприятия деп коебуз. Противопаводка мероприятия алдын ала биз пландаштырып, обход осмотр биз жасайбыз. Жумуш башталарда жылдын башында ошонун негизинде графиктерди түзүп, тиги пландарды, каражаттарды бөлдүрүп алабыз. Бирок баягы мындай жаратылыштын өзүнүн кылат экен, баары бир жанагындай опоранын астын фундаменттерин жууп, кулатууга коркунучтарды келтирет экен. Ошондой биз мындай айткандай акчабыз ага жанагы аварийно-восстановительная работа деп коет, ага да акча өзүнчө бөлүп коебуз, жана непредвиденный жумуштарга. Убагы менен бүтүрдүк. Бизде мындай айткандай биздин сеттер боюнча отключение болгон жок. Коркунуч болду, бирок убагы менен бекитип, жана МЧСтин анан Жалал Абад мэриясына менен тиги Ош облусунун жанагы суу пайдалануучу департаменттер менен чогуу иштеп, иш-чаралар эметтик. Азыр мындай айткандай коркунучтар жок. Бирок баары бир суу азайса дагы иштерди жүргүзүп атабыз, график боюнча толугу менен бүтүрүп атабыз. Демек, күз-кыш мезгилине даярдык толук кандуу жүрүп атат. Буюрса бардыгы жакшы болот деп ишенимди айтсак болот. Айта кетсем, бизде күз-кыш мезгилине карата жана пландык ремонтторду айтып атабыз. Ошо быйыл бизде жалпы улуттук электр тармагында бизде 194 подстанциябыз бар, көмөк чордон деп коет. Ошо көмөк чордонунда биз 97-синде бизде капиталдык ремонттор пландаштырылган. 194 жалпы подстанцияда жанагы техобслуживание деп коет. Техобслуживание каралган, жалпы где-то 6335 километр линиябыз бар. Текущий ремонт дейт. Анан 210 километр капиталдык ремонттон өтүш керек. Жалпы эми 4 айын айтып кетсем, мына иштер башталды. Уже 4 ай уже биздин балдар иштеп атат, биздин кесипчилерибиз. Мындай айтканда 4 айдын ичинде биз 12 километр уже жогорку чоңгуларда электр чубалкалган капиталдын ремонтторун бүтүрүп койдук. 2 трансформаторубуз бар, как капиталдын ремонттон өтүшү, Новоюжная менен Мамбетов подстанцияда. Анын буюрса июнь айында пландаштырганбыз. Буюрса материалдарыбыз бар, каражаттарыбыз бар, буюрса бүтүрөбүз.
Жолдошбек Ишенбаевич, биздин студияга убакыттап келип суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Ошол даярдыктарды өз мезгилинде ийгиликтүү жыйынтыктап алыңыздар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Ал эми биздин суроолорго Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун пайдалануу жана оңдоо департаментинин директору Ачкеев Жолдошбек Ишенбаевич болду. Саламатта калыңыздар.